Биздин бала 13 жашта. Мектептен жумага бара албай калат, кандай болот? Россиядабыз. Эми ошол зарылчылык боло турган болсо, барбай койсо, зыяны жок. Себеби зарылчылыкта кээ бир тыйылган нерселерге уруксат берилет. Себеби мектептен чыгарбайбы же болбосо мектептен жыгытып коюу, чара көрүү коркунучтары боло турган болсо, ал балдар пешин намазын окуй берсин. Ошол чыгарбай жаткандары күнөөкөр болот. Эми ошон үчүн балдарыбыздын тарбиясына көңүл бурушубуз керек, өзүбүзгө көңүл бурушубуз керек. Негизги нерсе бул дин менен жашоо. Бул кыска өмүрдө татыктуу дин менен жашоо. Анан курсакты багыш үчүн, акча табыш үчүн өзүбүздүн динибизди амалдарын аткарбай калуу бул жүрөк оорута турган маселе. Макул кандай болсо ошондой болсун, бирок талкан жесең дагы өз элиңде азаныңды угуп, балдарың мечитке барып, намаз окуп, сабактарга катышып, өзүң кердейип, көрөгүн көтөрүп, өзүңдүн абаңды жутуп жүргөнгө эмне жетсин? Муктаждык болуп атса, айла жоктук болуп атса, анда ал башка маселе. Бул менен биз сыртта мигрант болуп иштеп жүргөндөрдүн кадырын түшүрүп эмес, кайсыл жакта иштесең дагы балдарыңа, диниңе биринчи очурутта, биринчи орунда көңүл буруп, калган нерселерди кийинки орунга калтырыш керек.